Салам мекендештер, арбаңыздар. Кыргызстанга Кудайга шүгүр рубль көтөрүлүп атат. Мындан арда көтөрүлөт деген жашнакай жөрөлгө бар. Бирок ошол эле учурда Сбербанктан кийин Кыргызстанга ким тыйын которсо, 1,5%га дагы которуу тилекке каршы өсүп калды. Бирок сарсына болмой жок, башка чечимдери бар. Азыр ошо боюнча сүйлөшөбүз. Сөз баштарына катталып, достор менен видеону бөлүшүп коюңуздар. Урматтуу мекендештер, 1 декабрдан баштап Россия Федерациясында эң ири тыйын которуу системалардын бири Астрасент. Астрасент деген бул Сбербанктын өнөгү. Сбербанк Кыргызстанга которуш үчүн биринчи Астрасентке тыйын түшүрүп, Астрасент системасы анан Кыргызстандын банктарына тыйын которот. Эми ошол Астрасент менен Сбербанк компаниясы тилекке каршы пайызды бөлүшө албай калды. Анан кийин ошо которуучулардын эсебинен дагы 1,5% Кыргызстандан рубль менен тыйын алып атканда, ошол жактан аласыңар деп туруп, Кыргызстандын банктарына жүктөп койду. Эми бул чечимди болсо Кыргызстандын борбордук банкы кайрадан реакция кылып туруп, Кыргызстанда 2026-дан баштап кайра ошо пайызды түшүргүлө деп бир сыйра тапшырма берди. Бирок ошентсе дагы бул жерде Астрасент менен Сбербанктын ортосунда болгон чыр-чатак, экөө пайызды бөлүшө албай атат. Балким үстүнө дагы кошуп бул жерден алышы мүмкүн. Себептен Кыргызстандын банктары тыйын берип атканда дагы алар дагы өзүнүн пайызын алыш керек. Бул эми чоң жөрөгү болуп атат. Бирок ушул жерде бир жашнакай бизде продукт ойлоп чыгарганбыз. Мир привилегий деген компаниядан мындай Мекен карт дегенди биздин мекендештерге ар жума сайын биз тартуулап жатабыз. Мында 0,9% менен Кыргызстанга тыйын которосуңар, андан башка тыйын албайт. Андан тышкары ошо короткон акчадан 3%ды кэшбэк катары кайра силерге картаңарга которуп турат. Андан тышкары эгерде реестрге түшүп калган жарандар болсо, Мекен карт сразу блок болбойт. Бир нече күн кармалып турат, бир нече күнүн ичинде реестрге түшүп калсаңыздар, бияктан акчаны чыгарып аласыңар. Дебюттук карта муну болсо банк Мир привилегийден алсаңыздар болот. Баррикадная метросу, көчөсү Поварская 23 строение 4. Ошол жакка барып туруп мага Мекен карт, нужен Мекен карт десеңер, дебюттук картаны силерге ошол жерден эле оформлять этип берет. Болбосо бизде жеткирүү кызматы бар. Телефон номерин айтып кетейин. +7 900 155 15 15. Мен дагы астына жазып коем. Азыркы күндө эң выгодный дебюттук карталар болуп атат. Жана ошо тыйын которуу системасынан ошо Мекен деген промокодду киргизип ушул Мир привилегийдин приложениясынан которсоңор, болгону 0,9% алышат. Дагы арзандатып сүйлөшүүгө аракет кылабыз. Азырынча жаңылыктар ошондой. 2026-дан баштап, кайсыл айдан баштап рубльдин курсу эмес, которуу кайра арзандайт. Ошо жалпы система боюнча силерге айтып беребиз. Азырынча жаңылыктар ошондой. Сак саламатта болуңуздар. Көрүшкөнчө. Компаньон банк эң алдыңкы банктардын бири. Кыргызстандагы себептеген Россия Федерациясынан бардык тыйын которуу системалары менен иштешет. Бүгүнкү күн ошо Мой МТС системасына дагы убакыт келди. Мой МТС системасы аркылуу тыйынды компаньон банкка которуп, кошелектон же наличка алсаңыздар болот. Калганын көрүп аласыңар. Орусиядан Кыргызстанга акча которууну Мой МТС тиркемеси аркылуу жөнөтүңүз. Бул болгону саналуу мүнөттү талапкыла. Мой МТС тиркемесине кирип, деньги бөлүмүн тандаңыз. Переводы зарубеж баскычын басып, өлкөлөрдүн тизмесинен Кыргызстанды тандаңыз. Которуунун валютасын белгилеп, суммасын жазыңыз. Способ перевода бөлүмүнөн компаньон банкын тандаңыз. Акча которуунун 3 жолу бар. Биринчи ыкма картага толуктоо. Бул үчүн алуучунун карта номерин билүү керек. Экинчи ыкма телефон номери аркылуу которуу. Бул үчүн алуучунун телефон номерин колдонулат. Үчүнчү ыкма капчыкка толуктоо. Бул үчүн да алуучунун телефон номери колдонулат. Маалыматтарды кайрадан текшерип, перевести баскычын басыңыз. Даяр. Акча дароо эле компаньон мобилдик капчыгына түшөт. Жана төлөмдөр үчүн дароо жеткиликтүү.